Москвада кыргыз келин ымыркайын таштандыга ыргытып салып өзү жумушка кетип калган. Орусиян Москва шаарында тергөөдө жана соттук отурумдарда котормочу болуп иштеген Салтанат Аметиева кече 14-августта 41 жаштагы кыргыз келин баласын төрүп, таштанды салган челекке ыргытып жиберип, кайра жумушка кетип калган Супер KG порталына айтып берди. Мен 3 тилде тергөөдө жана соттук отурумдарда котормочу болуп иштейм. Кече дагы тергөөчү телефон чалып калды. Кыргыз келин экенин укканда эле жетип бардым. Барсам 1979-жылы туулган келин өзү көчөгө төрүп, жерде жаткан жаман курткага кызын уруп, бөтөлкөсү менен жаткан баштыкка салып, жанындагы таштанды челекке ыргытып коюп, жумушуна кирип кетиптир. Орус аял көрүп калып милицияга кабар берген. Окуяны укканда нес болдум. Келинди сурак алганда, ал 6 баланын энеси болуп чыкты. 5 баласы биринчи турмушунан, 6 жана кече төрөгөн кызы экинчи турмушунан экен. Москвада 2001-жылы туулган, кызы менен иштеп жүрүптүр. Жолдошу менен 3 ай мурун таарныша кетип, ал Кыргыз өлкөсүнө кетип калыптыр. Эмнеге таштадың десек, туугандарым билишин каалаган жокмун деп койду. Кызы ыйлап келди, бирок ал апасы боюнда бара экенин билбептир. Ал азыр ыйлап бир тууганын багып алайын деп жатат, бирок энеде эч кандай сезим жок. Ал азыр убактылуу кармоочу жайында. Эртең баш коргоо чарасы каралат, кыз тирүү ооруканага алып кетишиптир. Андан ары балдар үйүнө берилсе керек. Балким карап көрүп аялдын кызына береттир. Мурда күнү дагы 26 жаштагы кыргыз кыз баласын баштыкка салып отургучка таштап кеткен. Бирок ал ары жактан ыйлап карап турган. Бирөө жарым алып кетсе экен деп. Бүгүн тергөөдөн сурасам, ал да камакта дейт. Кызын өзүм багып алайын деп жаткам. Документтерди чогултуп жүрөм, деди котормочу. Булак Супер KG. Эл чындыкты билсин. Мелис Турганбаев УКМК тарабынан кармалышы мүмкүн. Ички иштер министрлигинин жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын мурдагы башчысы Мелис Турганбаев УКМК тарабынан кармалышы мүмкүн. Бул тууралуу репортер KG Үздүк булакка шилтеме берип жазды. Буга чейин кармалган жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Талайбек Нуралиевдин көрсөтмөсү кармоого себеп болушу мүмкүн. УКМК жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Талайбек Нуралиевдин жетекчилиги астында туруктуу коррупциялык схема түзүлгөнүн, ал абактагылардын мөөнөтүнөн мурда бошоткон, соттолгондордун шарттарын жумшартууда туруктуу коррупциялык схема уюштурган деп айыптады. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 2021-жылдын 2-августунда Нуралиевдин иш бөлмөсүндө тинтүү иш-чаралары жүргүзүлүп, анда $3500, 59 000 сом мөлчөрүндөгү акча каражаттары, уюлдук телефондор жана кичине калибердүү куралдан патрон алынган. Булак UIKG. Эл чындыкты билсин. Ауганстан президенти Ашраф Гани өлкөнү таштап кетти. Ауганстан президенти Ашраф Гани кызматтан кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Маалымат кылайык, талибандар менен болгон сүйлөшүүдөн кийин Ашраф Гани өлкөнү таштап Тажикстанга кеткени, андан ары 3-үчү өлкөгө кетери белгиленген. Талибандар өлкөнүн бийлигин колго алгандан кийин Али Ахмад Жалали убактылуу өкмөттү жетектеп турмакчы болду. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. 2 автоунаа кагышып, бири аңтарылып калган. Азырынча 3 адамдын ооруканага жеткирилгени маалым. Унаа ичинде кыз ыргып кеткен. Ыс көлдөгү үрөй учурган жол кырсыгы. Ыс көл облусунда 2 машина кагышкан. Жол кырсыгы катталган. Спутник Кыргызстандын кабарчысы жеринен билдирди. Алдын ала маалымат боюнча Каргаша бүгүн саат 18:00 Бактоо Долонотту айылында болгон BMW менен Toyota кагышып, парапенттен ылдыйды көздөй кулап кетишкен. Машиналардын бири аңтарылып калган. Тез жардам кызматынын дарыгерлери 3 жүргүнчүнү алып кетти, деди жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Тилек Исаев. Ал эми күбөлөрдүн айтымында 2 унаа кагышканда машинанын биринен жолго ыргып кеткен кыздын жаракаты олутту. Ушул тапта жабыркагандардын аты жөнү такталып жатат. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Жочулдардын курчоосунда калган Кабулда кыргыздар да бар. Кыргыз бийлиги Ауганстанда жарандардын жана дипломаттардын аймактан чыгар элек. Учурда Кабулда 20дай кыргызстандык бар экени кабарланууда. Элчилик алар коопсуз аймакта турганын билдирип жатат. Ошол эле кезде Кабулда кыргызстандыктар өз коопсуздугунан кооптонуп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Ауган кыргыздары бирикмесинин жетекчиси Бунямин Токер Кабулда калып кеткен кыргызстандыктардан кабар алган. Алар Талибан кыймылы Кабулду курчоого алгандан бери коркуп жашап жатканын айтып, Токердин Кыргызстан менен байланышууну өтүнүшкөн. Мен Кабулда кыргыз тааныштар менен сүйлөштүм. Алар Талибан кыймылы калаанын 4 тар базасына келип токтогонун айтышты. Бүгүн эртең шаарга кирет дешти. Кыйын кырдаал жаралса, кандай кылышты билбей турушат. Анткени талиптер аларды кыйнап коет да. Элчиликте иштеген дагы бир таанышым кабатыр болуп жатканын билдирди. Ал үй бүлөм менен Кыргызстанга кетейин дедим эле, бирок кыргыз бийлигинен кабар жок болуп жатат, деди. Бул маселе боюнча мен тышкы иштер министри Руслан Казакбаевга кайрылгам. Токер бийликтен азырынча жооп боло электигин кошумчалады.
жазылады. 15 августта кечки саат 6 чамасында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Оганстанда кырдаалга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Тышкы иштер министри саат сайын өзгөрүлүп турган Оганстандагы аскердик саясий кырдаалга тыкыр көз салып турганы жазылган. Министрлик Оганстанда окуяларга жана аскердик саясий кырдаалга кылдат көз салып жатат. Кабулдагы элчилик кадимки тартипте иштөөдө. Тышкы иштер министри жана элчилик Оганстанда убактылуу жүргөн кыргыз жарандары менен туруктуу байланышта болууда жана алардын коопсуздугу, эвакуациясы боюнча бардык аракеттерди көрүүдө деп жазылган анда. Кыргызстан Оганстандагы элчиси Мирослав Ниязов ушул эле күнү Азаттык радиосуна маек куруп, учурда Кабулда 20 кыргызстандык бар экенин айтты. Анын билдиришинче, кооптуу аймакта иштеген 3 жаран элчиликтин имаратында жашап жатышат. Азыр 20 кыргыз жараны калды. Баарынын колунда билети бар. 21 августка чейин учуп кетиши керек. Казактардын чартердик учагы бар экен. Чоң коркунуч болсо ошол рейс менен биздин балдар чыгып кетишет. Оганстанда калган 20 кыргыз жараны ар кандай тармактарда иштегендер, көбүнчөсү тейлөө тармагында иштеген кыргыз келиндер. Элчилик дагы эвакуация болгонго даярданып жатат. Ошого жараша чара көрүп, план боюнча иш болуп жатат, деди Ниязов. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Темир Сариевдин Тажикстанга кеткен контрабандага кандай тиешеси бар? Трайбалисттердин калмагы Темир Сариев контрабандага жол ачып, өкмөт башында турганда Бажы союзуна кирбесек, асыны өлөм деп кирген. 2020-жылы бир топ саясий комбинацияларды жасады. Текебаевдин ата мекенине кирип, Жээнбековду жыгайын деди эле, ал көчкө тээп кубалап чыкты. Адахан Мадумаровго кирип, Текебаевду жыгайын деди эле, ал да көчкө тээп кубалап чыкты. Темир Сариев Атамбаевди колдоп, 2020-жылы 9 октябрда бийликке умтулду эле, жетпей калды. Сариевдин айтымында ал эл өкмөт башчысы кезинде балыкчы корумдуу жолунда Атамбаевдин 7 миллиард долларын тазалап коет. Себеби Атамбаев сени бекер жерден премьер кылдымбы дептир. Кийин ушул жерден чыр чыгат. Атамбаевга таянган Сариев министр Малабаев менен кыргыз ишкерлерин жолотпой тендерде эч нерсеси жок кытайлыктарга алып берип коет. Ушул тендер анын өкмөт башчылык карьерасын аяктоосуна алып келген. Оштуктарды сасык деп чүйдөн кубалаган трайбалист саясий сойкуга айланган Темир Сариев чүйлүкпү? Атамбаев Темир Сариевке тиш кайрап турганда анын маалыматчылары жазган эле. Темир Сариев оштуктарды сасык деп, атчандары менен чүйдөн кубалаган деп. Темир Сариев Атамбаевга президенттик жана парламенттик шайлоолордо каршы чыгып жүргөн. Албетте Үзөңгү кубушту кытайларга берүүдө мээнет кылып Кытайдын 4-бөлүмү жана президент Акаев тарабынан сый көрүп, Бишкек мэриясынын айланасындагы Киев көчөсүнөн Чүй көчөсүнө чейин имараттардын баарын менчиктештирип алып, миллионерлерге айланган. Ошондуктан Бирмет Акаева спикер болуп Кыргызстанды тейлесин дегенде, ак эткенден так этчү, байлык ашып ташып анча-мынча партияга кошелек болуп бергенден кайра тартпайт. Темир Сариев солтонун жоо чалыш уругунанмын деп жүрөт. Калмактар менен басташып турганда кыргыздар колго түшкөн калмактын балдарын бир жерге топтошкон, сарбагыштар жети кул калмакпы деген уруктарга, топтосо саяктар итим боку котон деген уруктарга солтолор жоо чалыштын арасынан топтошкон. Темир Сариевдин чоң аталары Жумгалда колхоздоштуруу болуп жатканда, ал жерге батпай чүйгө көчүп келишип, жоо чалыш уругун байырлап калышкан. Демек, Темир Сариевдин түбү чүйлүк эмес болсо да, ал трайбалисттик көз карашын абдан өрчүтүп, чүйдө солтолор гана жашашы керек деген накта трайбалист. Темир Сариев Атамбаев камалар менен Садыр Жапаровдун артынан түшкөн. Угушуусуча саламаттыкты сактоо министрин сураган, азыр уу коргош менен ата калыска кеткен Алымкадыр Бешиналиев Темир Сариевдин койгон фигурасы болсо, анда туп-туура эле. Ал Темир Сариевке таянып уу коргошуну менен президенттин кадыр баркын кетире баштады. Темир Сариев акыркы күндөрү камактын жанын койбой, ошол жактын тергөөсүнөн чыкпай калды. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев кум төргенине байланыштуу териштирүү иштерин алкагында күбө катары сурак берип жүрөт. Бул маалыматты өзү айрым маалымат булактарына тастыктап, бирок чоо жайын толуктап айткан жок. Бир күн мурунда суракка чакырылган жергиликтүү маалымат каражаттарына аскер прокуратурасындагы жеке булактар маалымдаган. Эманы кумтөрдөн тышкары өкмөт кезинде министр Малабаев менен Кытайга иш сапары менен барып Кыргыздын ишканасын басып, балыкчы корумдун жолун кытайлыктардан көп акча алып, тендерди берип койгон үчүн сураса болот. Аны өкмөт башчысы кезинде Бажы союзуна кирип, Эмомали Рахмонду сүйүнтүп Тажикстандагы контрабандага жол ачканы үчүн сураса болот. Темир Сариевке Кыргызстандын келечеги эмес, бийлик керек экенин көпчүлүк түшүнүп калды. 2020-жылдагы эле анын саясий кадамдары анын ким экенин бетин ачты. Шайлоо башталып элек жатып, Темир Сариев биринчилерден чамынып, өз партиясы Акшумкарды садага чаап, Ата мекен партиясы менен жарышка чыгаарын эл алдына жарыя кылган. Көтпөй бул партия менен келише албай, Бүтүн Кыргызстан партиясына оогондугу тууралуу маалыматтар жарыяланды. Бүтүн Кыргызстан партиясы
партиясы да аны ары онатып бери онатып кереги жок экен деп сыртка чыгарып коюшкан. Ошентип жүрүп шайлоонун тизмеси түзүлүп Темир мырза эч жака кошулбай калган. Тагыраак айтканда элдин баары коронавирустун азабын тартып парламенттик шайлоону ойлой элек кезде Темир Сариев ак шумкарын чычканга айлантып Өмүрбек Текебаев баштаган Жаңы Дем партиясына кирет. Сариевдин негизги ою лидерлик болгондуктан ал өтө сыпайы кошуматчылыгы менен ак сүйүүсүн Өмүрбек Чиркешевичке билдире баштайт. 2007-жылыда арналган Сариевдин махабатына Текебаев ишенбейт да биринчи орунга Жанар Акаевди алып келет. Ичинде кайнап турган жалындоо сүйүүсү чокко айланып, андан соң жокко айланып кеткен Сариев салпалакта партия издеп жүрүп, каркыраны саттың деп кардын тешип жүргөн Мадумаровдун Бүтүн Кыргызстан партиясын тандап, эми жүрөгүн Мадумаровго арнай баштайт. Аялханбы же адаханбы жүрөгү жылып барат деле. Таластын алдамчыларынын бири ал кездеги Мадумаровдун ишенген адамы Өмүрбек Субаналиев коррупционерлер менен бир болбойм дегендей кылып койсо керек. Мадумаровдун манты сүйгөн ооздору Ошингтонду карап Сариевдин ак сүйүүсүнө жооп бербей коет. Эки Өмүрбектин жолу болбогон темеки тентип кетпей, башаламандыктан пайдаланып ак сүйүүсүн Атамбаевга арнап жиберген. Кыпчык кетели 2006-жылы көп саясатчыларды чогултуп Ак Шумкар партиясы түзүлөт. Кийин алардын баарын кидат этип Темир Сариев калат. 2007-жылдагы парламенттик шайлоодо Кубат Байболов экөө Ак Шумкар менен Атамекенге кошулуп парламентке өтпөй калат. Андан соң Кубат Байболовду да кидат этип кеткени 2010-жылы чамынып жаткан. Убактылуу өкмөттүн финансы жана экономика министри Темир Сариев парламентке өтпөй калат. Чыр чыккан жерден кыя өтпөгөн Темир Сариев 2020-жылы 9-октябрда шалпаңдап Атамбаевдин аркасынан ээрчип калыптыр. Атамбаев президент кезинде кайрадан экономика министри болуп жүргөн. Сариев 2015-жылы премьер-министр катары өкмөттө жетектеп калат. 2015-жылдын аягында Кытайга иш сапары менен барып, дайынсыз бир фирманы таап келип, тендер жарыялаган балыкчы корумдун жолун берет. Ушунун негизинде Атамбаев аны өкмөт башчысынан кубалап түшүп, артынан узакка кара пиар сүйгөгөн. Эми да Сариев Темирдин деми сууган жок. Өкүл баласы үчүн өпөңдөй баштады. Ак Шумкар партиясын чычкандай жүргөлөткөн Сариев Темир таң зарында эле Атамекен партиясы менен ымалашып, коронавируска чалдыгып турган кыргыз элине карашпай шайлоону баштап жиберишкен. Бул бирикмеге Адахан Мадумаров да башын созуп, кошулгусу келип, бирок шайлоочулардын Атамекен менен бирикпейбиз деген дамаамат пикирлерин эске алып, жаа бою качкан. Жанар Акаевга ык берген Текебаев эски досу Сариевди алдыга сүрөбөй үлдүрөткөн бойдон таштап салган. Атамекенден безиленип качкан Сариев Темир Мадумаровга баш калкалай деле ал дагы көп өтпөй көчкө тепти. Тепкендерди абдан катуу тээп, өзү да Сариев Темирдин тилеги менен аз жерден оюндан оң косунан сайылып чыгып кала жаздады. 2021-жылы боло турган парламенттик шайлоодо Сариев Темир өкүл баласына баш калкалап, өкүл баласын өсүп бара жаткан Кыргызстан партиясына дем кошуп жаткан учур экен. Деги ал Шакин партиясы аксабаса экен. Деги мамлекетти бүлгүнгө салган Темир Сариевдин баасы канча? Булак Назар Ньюс.